Bu Pavluk'ta толтыра картошка бар мына. Қазақты жауап салып бұйыр қоратпады. Албайды ешкім. Кочкорлуктар минтип жолдон машина көрүнсө эле картошкага кардар келдиби деп кулак түрүп турушат. Келген эле кишиге ороодогу жыйылып турган картошкасын көрсөтүүгө даяр. Мына картошка чирip атат. Картошканы мекени болгон Кумдөбө айылында дээрлик ар бир үйдүн ороосунда ушинтип түшүм жык-жыйма болуп турат. Күзүндө 6-7 сомду арзан деп саткылары келбей жаткан дыйкандар эми минтип килограммын 3 сомдон сатса сүйүнүшөт. Өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке кирсе эле өстүргөн жашылча жемиштер коңшу мамлекеттерге сатылып, кирешеге маарыйбыз деген өкмөттүн убадасына Догдурбек Жумалиев ишенип алган. 5 гектар жерге сапаттуу болсун деп желет тукумун килограммын 25-30 сомдон сатып алып айдаган. Эми минтип ошол картошканы өз баасына да алган киши жок. 50%-inde эле сата алган жокмун, ачык сөз. Калганы көрүп атпайсыздар, мына калды. Күзүндө 5 сом, 4 сомдон алды. Ошол дүңүлө, ошол баада алды. Азыр болсо 1 сомдон да албайт. Азыр 1 сомдон алган киши жок, мына көрүп атпайсыз, караңыз. Көчөдө ушу 1 машина бар бекен, жок эчтеке. Чирип турат. Жыл сайын казак ишкерлери Кумдөбө айылына өздөрү келип алып кетчү. Быйыл 4-майдан тарта коңшу Казакстан биздин картошканы киргизүүгө тыюу салып койду. Анын себебин коңшулардын бийлиги нематода илдетине чалдыккан картошкадан уулануу боюнча 79 факт катталганы менен түшүндүрүүдө. Мына бул картошкада оору бар, мына карачы, бул ичи таптаза. Бир эле Кумдөбө айылында 600 гектар жерге картошка айдалган. Өнүп кеткендиктен анын баарын эгүүгө туура келип, эмдиги жылы түшүм мындан 1,5 эсеге көп болору айтылууда. Бир тууган өлкөнүн катаал чечими ансыз да картошканы ашыгы менен эгип алып сата албай отурган дыйкандардын абалын ого бетер оорлотту. Алардын бири Сабырбек Саматов 20 тонна картошка өндүргөнүн айтат. Алгач түшүм жыйналганда дүңүнөн 7 сомдон араң саткан. Баасы чыкса сатам деп калганын ороого жыйып койгон. Эми ошол кадамына өкүнүп жатканын айтат. Себеби дыйкандын эмгеги акталбай, ал эми короткон каражаты 2 эсе күйүп кетти. Бизге эчтеке деле пайда болгон жок. Дыйкандар жөн эле колдогу малды сатып эле эптеп эле оокат кылып атабыз. Азыр айдагандан эч кандай эчтеке үзүр көргөн жокпуз. Айла кеттик балды, эми биз эмне кылабыз? Эми муну талага таштайт белек. Айдап атабыз, айла жок. Ана кийинки жылы кандай болот ким билет? Эми кийинки жылы 1 сом болуп калса дагы күйөбүз. Карантинге алынган өндүрүмдөн илдет массалык түрдө жайылышы ыктымалдыгын эске алып, казак өкмөтү биздин аткаминерлерге бир нече ирет кайрылуу жолдогон. Бирок кыргыз тараптан эч кандай чара көрүлгөн эмес. Бизде деген жанагындай селитра, амофос жанагындайларды көп колдонбойбуз. Биз ошо жанагыраки навоз кыкты сеп биринчиден, экинчиден деген ушураки жерди которуштуруп айдап, беденин ордуна, эспарсеттин ордуна ошо картошка эгип, ошонун негизинде биздин картошкалар таза болуп, ушу Казакстандан келген туугандар ушу биздин айылга келип, өзүбүздүн айылыбыздан келип, ошо өзүлөрү келип алып кетишчи. Жок дегенде ошо справкасын берип, ушу картошкабызды ушу башка мамлекеттер сатканга шарт түзүп берсек, дыйкандарга жакшы болот эле. Расмий маалыматтарга таянсак, 2016 жылдын январынан тарта Казакстанга 1400 тонна картошка экспорттолгон. Анын 113 тоннасы нематода оорусунун кесепетинен артка кайтарылган. Учурда өлкөнүн аймактарында миңдеген тонна картошка малга жем болуп, андан калганы чирип жатат. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС, Кочкор району.